Ana burçak. Yarım saatten beri tınbay atar. Arık dolu. Sel. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бүгүн 2020-жыл 3-май. Мен сизге кайрылып жатканымдын себеби мен Улукбек кызы Алымкан, жашым 22-де. Мен 2019-жылы Бишкек шаарында эне жана баланы коргоо борбордук ооруканада бөйрөгүмдү алмаштыргам. Мен азыркы учурда Москвадамын. Мен 1 жылдан бери бюджет тарабынан дары алып жатканмын. Азыркы кырдаалга байланыштуу мен дарымды алдыра албай жатам. Мен ал дарыны аптекадан сатып алууга да болбойт экен, ичпей койсом дагы болбойт. Ооруп калсам больницалар карабайт экен бул жакта. Мен 6-май күнү дарым түгөнөт, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мага 25 жаштагы эжем донор болгон эле бир бөйрөгүн берген болчу. Кайрадан ооруп калышты каалабайм. Мага жардам берип коюңузчу. Ал дарыны ичпей койсом такыр болбойт экен. Мага байланыш үчүн WhatsApp номерим 0776 08 08 95. WhatsApp номерим. Мага жардам берип коюңузчу, Сооронбай Шарипович. Чоң рахмат. Туугандар, мына карантинде общеде турабыз. Бүгүн тажик туугандар жардам алып келишти. Бир берген жардамдары. 1, 2, 4 топтун эти. Музу менен сосискалар. Молодец, рахмат. Assalamu alaikum жамаат. Ким жүгүрөк ким болсо жүгүргөнү барып карагыла. Монтип жеп кетиптир. Карагалар. Саламатсыздарбы? Биз Москвада жашайбыз. Паспорт столго кайрылдык эле. Продукта жактан жардам бериңиздер деп. Зона кылсак, ушуларды алып келе берди. Сабиз 2 килограмм сайыз, 2 килограмм картошка, 1 килограмм пияз келе бериптир. Un, май. Сиздер дагы алыңыздар. Bize şunday. Ana. Aldı da eşek. Valla gültü etsa. Zəhər falan tart tutatmış deyip. Dıyğançılıq şunday get tutat. Жалпы Кыргыз эли, менин атым Күмүш Абоз. Сиздер урбаңыздар. Мен видеого чыкканымдын себеби Эриниш Бөрөбаев байкеге ыраазычылыгымды билдирейин дегем. Эриниш Бөрөбаев видеодон карасам, YouTube'дан карасам, бардыгына жардам берип атыптыр. Эриниш Бөрөбаев, сизге чоң ыраазычылыгымды билдирем, чоң рахмат. Сизди баарыбыз жакшы көрөбүз, мен да көп жакшы көрөм. Мынаки тар келиптир. Мына 150 булкасы менен. Кетке десек болбой атат. Курпар кетпей. Жана Абдыгалык беле, Абдыгалык Абдулда беле ошолор экен. Көк жарын сагына чыгып бараткан жакта. Айлык өкмөттөр да бүт келди. Медет камайкелер да келди. Аксакалдар бүттү, өкмөттөр тияктыр. Калган сталбайкелер бүт жүрөт. Айлык өкмөт депутаттар. Бүт айдап барды алды. 232 бука экен. Абдыгалык 200 канча деп 200дөн ашык экен. Жалаң табыкалар. Айдай баштадык. Айдап атышат элдер.
кырга чыгарып кетип баштады. Могу биринчи повороттон өткөрүп атабыз. Элдин баары бар. Бүт бар. Дагы бир 2 повороттой айдап, нары өйдөлө түйүп, анан кетели деп атабыз. Элдер көп келе баштады. Мына биягынан да келип атат, биягында да жүрөт мына. Биякта да. Негизи могу жерде отуруп калышыптыр. Өкмөттөр ушеге чейин айдап келип таштап коюп кетип калышыптыр. Кайра элдер келип бияка айдап атабыз. Ошо. Мына калган чал балакет кишилер, чалдар эми улгайып калган кишилер мээде отурат. Тияктан 1-2ден чубап келип атышат. Калганы биякта айдап атышат мына. 3 май 2020-жыл. Сол Илескидеги мекендешибиздин абалы. Машиналар, сеналардан айтып кой, трал канчага кеткенде? Тралдар $350, $400 деп атат. Мына машиналар, мыналар 100 миңдик машина. Бул бизде 100 миң турган машина болсо, 30 миңге биз кандай булун жүктөп кетебиз? Мына полный аркаларынан бери машиналар. Бизде азыр машинаңарды мына военный частка таштайсыңар, автобус менен кеткиле деп заставить этип атат водительдерди. Водительдер эч ким көнгөн жокпуз. Кайра граница ачылса кел алабызбы десек, аны билбейм, айта албайм деп атат. Ушунча эшекте иштеп, орус туугандардын эшиктерин шыпырып тапкан акчабызга машина алсак, ким таштап кетет муну? Бетиңер жаап тургула түшпөй көңдөр. Бул жакта машина көп, арттарынан бери бар. İki aydan beri turam. Emi mo sözün negizini aytayın mı? Negizini aytayın. Hazır ayt otasız. Если 11'inde açılıp getse, sizler kayra gelip maşinalarda alıp geçişingler gerek diyor. Siz başında sözünüzü başında 2 ayga çayın açılbayt degen. Turu açılsa ayt. Emi yok, açılgan yok. Açılgan yok. Hazır misal Emi mo karasa kalay sözüm ayt. Мына урматтуу мекендештер. Пассажирлерди автобус менен алып кетет деп атышат. Уже бүгүн эртең чечиле турган маселе бул. Водительдерге машинаңарды военный частка таштап кетесиңер деп атат. Жок, кеткиле деп атат. Кеткиле деп атасыңар. Желающийлер деп атат. Желающийлер. Если кетпегендерге бул жерден уже Оренбургтан губернаторунан приказ келген деп атасыңар. Туурабы, чтобы мына жер стоянканы тазалайт экен. Бул жерде эми булардын талабына көнсөк, биз ушундай эшекте иштеп пешине терменен тапкан акчабызга алган сатып алган машиналарыбызды эч ким таштап кетпейт. Лично мен таштап кетпейм. Туурабы? Туура. Кимиң таштап кетесиң машинаңарды? Таштап кетпейт. Тралга жүктөгүлө деп атат. Бирок тралга жүктөгөндө 60 миң сомдук машинаны 190 миңге тралга каякта жүктөбүз? Карапайым, bizi түшүнгүлө, бияктан 60 миңден 20 миңден алган машиналарыбыз бар. 25 миңден алган машиналарыбыз бар. Аларды $200, $300 жүктөсөк, алып баргандан кийин машинаны ага берип туруп, дагы 10 миң сом акча берип коюш керек болуп атат. Водительди разы кылыш үчүнчү тралды айдоочусуну. Ошого карап бергиле, кичине бизнесмендер мындайраак кылсаңар биз деле кетебиз. Бирок машинаны таштап, эч ким эч каяка кетпейт. Бул жерден мындай сөз болду. Если таштап кетпесеңер, эртең булар келип, например, омондор кууса, жок, омондор куусадан кийин бизде айтпады дебегиле деп атасыз. Туурабы азыр? Ушуну айтып атасыз. Мен Сагынбек уулу Баймырза Кыдыр шайылынан болом, Сабай эл өкмөтү. Неме? Алдын ала айтып коюн, издеп кечирип суратам дебегиле. Аты ким? Сагынбек уулу Баймырза. Сагынбек эле деп койчу. Баймырза. Мындай. Бул жердечи мындай немеде Мына жерге мындай толпа тургузбайт да. Себеби акыбалды түшүнүп атасың акбулактыкына. Просто
машинаңарды бир неме кыласыңарбы? Квартирада жашасаңар түшет да. Мынада чогултпайт. Жок, ошону сиз айттыңыз. Военный частка таштагыла дедиңиз, туурабы? Чогулуп жашап келди. Бул жерде талайдын эмгеги бар да. Жок, мына угуп турсаңар. Бул биягына эмгеги калбады бу. Мындай дедиңиз азыр. Биягына эмгеги калбады талай экен. Ситуацияны көрүп атасың го. Жок, азыр мындай сөз болду, туурабы туугандар? Военный атканда эмне козгол? Эми хозяин эле өзү антип турсун, 1 жыл, 2 жыл турсун, мен өзүм жооп берем деп. Жок, майли. Лично хозяин өзү. Бул жерде мисалы үчүн мынау чыскан жеп атат деп айтасың, туурабы? Айыкка алып барып койсок жебейбиз. Адамдар жетпей атты. Biz машина içinde мындай кылайлы, мына видео узарып кетат, жөнөтсө кыйын болот. Сөздүн кыскасы эмне болду аке ошондо? Ошону айтып. Водительдердин тагдыры эмне болду ошону айтып. Желающийлер деп атам. Эгер воен частан место берилиптир, эгерде желающийлер таштагыңар келсе, кетем дегендер списокко жазылгыла 75 адам экенсиңер. Эгерде кетпейбиз десеңер, аны өзүңөр чечесиңер. Эч ким заставить этпейт. Ошону айткан. Жок, Ыдырок, если бошот дотасы Жок, алайдым. Сен угуп тур. Талайга да жеткиз, чиновниктерге да жеткизгиле. Айткыла. Эч ким машинасын таштабайт. Биз ушунча күтөбүз. Макул, элди алып кетесиңер. Жарым жолдон келип туруп, алып барасыңар Кыргызстанга. Биз алып келдик Россиядан, Москвадан деп жалганды сүйлөп акчаны жейсиңер. Бул чоңдорго Нормальный болгон нерсе, жеп жүргөн чоңдор да жегиси келип атат. Экинчиден, биз машинаны таштабайбыз. Биз Кудай буйрутса, автобус кеткенден кийин жолго чыгабыз. Бизди пограндар атса атсын, бирок Кыргыздын чиновниктери жооп бересиңер бизге. Ар бир Кыргыздын машина жооп бересиңер. Депутаттын болобу, президенттин болобу жооп бересиңер булгачы, буну айтып коелу. Элди тең карагыла да тең алып чыгып кеткенге бөлүп жарбай мына. Ойлоңгула. Элдин жыйынтык жобу эч ким машинасын эч жака таштабайт. Машинабыз менен кетебиз. Болду. Оюңарды уктук, болду. Assalamu alaikum. Бүгүн 2 май 2020 жыл. Ноокат шаары Ноокат шаарына караштуу Гулистан айыл өкмөтү болсо керек. Мына асфальт курулганына 3-4 ай болду, мен угушумча. Шуна алып койдум. Ушул көчө аралыгы 500 метр чыкса керек. Ушул Ноокат шаарынын мэрине же Гулистан айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылам. Же жол куруучулардын начальнигине. Ушул көчөдө асфальт. Ар бир 50 метр, 20 метрде жалпак тил менен айтканда дөң бар. Орусча айтканда лежачий полицейский деп коет. Ошону санайбыз. Өзү жол эреже боюнча ар бир дөңсө коюлган жерге белги болуш керек. Ал белги жок. Мына биринчи дөңчө. Санайбыз. Биринчи дөңсөдөн өттүк, белги жок. Эч кандай белги жок. Жол белгиси. Мына экинчи дөңчөгө келдик. Да эч кандай белгиси жок, экинчи дөңчө. Ушул жердеги элдер, жашоочулар өздөрү коюштубу же жолдогулар коюштубу? Жолдогулар койгон болсо знак коюш керек, эгер эл койгон болсо уруксат алдыбы? Şu жол эрежеси боюнча. Üçөөнөн өттүк. 4-чү дөңсөгө келип калдык. Дөң ба. 4-чүсү. Эч кандай белги жок. 4-чү жерден. Болгону көчөнүн башына 40 деген знак коюп койсо, ошол эле уландысы. Жана 4-чү жерден өстүнө 5-чү дөңсө. Эч кандай знагы жок. 6-чы. Эмнеге ушундай боло береби? Ар ким өзүнүн үйүнүн алдына ушундай дөңсө коюп койгон. Лежачий полицейский.
атабыз, эч кандай жол белгиси жок. Ушу мен ушу жолду карагандарга кайрылып кетем. Ушуларды чечип берсеңиздер болбосо белги коюңуздар. Мына 8. Ошондо канча? 101 километр. 1 километрге да жетпеди. 1 километрде 10 та дөңсө бар экен. Мына уже Кызылкаяга кеткен жол, центральный жолго, Кургой, Ноқат Кургой жак. Чоңдорго кайрылуум, ушуну тез арада чечип коюңуздар.